Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештерим. Быйыл кыргыз журту менен чогуу дүйнөнү коомчулуп, биздин улуу жердешибиз, ааламдын акылманы, дүйнөнүн даанышманы Чыңгыз Тыракуш Айтматовдун 90 жылдыгын белгилеп жатат. Ааламдын булуң бурчунда кыргыз улунун элесине терең урмат сый көрсөтүлүп, талантына таазим кылынып жатканы бизге чексиз канаттануу алып келет. Бизге зор сыймык тартуулаган бул иштерге астейдил көңүл буруп, аларды ынтызардык менен колдоп келебиз. Кыргыз жергесинин бардык аймактарында, айыл шаарларында улуу инсаныбыздын мааракеси, жалпы элдин чыныгы, пейилден чыккан ыраазылыгы, чыныгы колдоосу менен өтүп жатат. Улуу жазуучуга болгон сый урматыңыздарды билдирүү максатында бүгүн Ош Чыңгыз Айтматовдун тагдырында деген салтанатты жыйын өткөрүп жатканыңыздар үчүн мен рахмат айтам. Өзгөчө ушул демилгени көтөрүп, ушул биздин улуу жердешибиздин 90 жылдыгына иш-чараларды түзүп, ошо иш-чараларда активдүү ишке ашырып жаткан өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнө жана Ош мэриясына мен өзүмдүн атымдан, жалпы сиздин атыңыздан терең ыраазычылык билдирем. Күнөстүү Ош менен Айтматовдун тагдыры да, үй бүлөсүнүн тарыхы дагы бекем байланышкан. Мына азыр кыска убакытта мындай көрдүңүздөр. Мына ушул байыркы шаарда Сулайман тоонун этегинде, Ак Боранын боюнда Чыңгыз Төрөкулов Айтматовдун алтын балалык өткөн. Ал Ордолуу Оштун бала бакчасында дагы тарбияланган. Атасы Төрөкул Айтматовдун мамлекеттик ишмердиги касиеттүү Оштон башталып, партиянын, коммунисттик партиянын Араган Буура комитетинин төрагасынын райкомунун биринчи катчысы болуп иштеген. Байыркы Ош Айтматовдун балалык кыялдарын ойготуп, анын дүйнө таанымына таасир эткен. Мүмкүн кичинекей Чыңгыз жаш улуттун башатын ушул керемет шаардан алгандыр деп дагы кээде айтабыз. Айтматовдун өмүр таржыманын изилдеген окумуштуулар Ош шаарынын көптөгөн кызыктуу факттарына табаарында шек жок. Байыркы Ош каласы Чыңгыз Айтматовдун элесин кийинки миң жылдарга аздектеп сактап, урпактарга жеткет деген үмүт ар бир шаардыктын жүрөгүндө буюрса жашай берет деп биз сенебиз. Урматтуу мекендештерим, Чыңгыз Айтматов өз элин, өз өлкөсүн, эне тилин сүйгөн, ага бүт өмүрүн, зор таланттын чыгармачылык дараметин арнаган улуу инсан, улуу жердешибиз биздин. Айтматовдун чыгармалары аркылуу, Айтматовдун өзү аркылуу дүйнөсүнүн эли, биздин элибизди, кыргыз мамлекетин мына тааныды. Биз буга ар дайым сыймыктанууну айтсак болот. Мен мына бир мисалга токтолуп кетейин. Чыңгыз Төрөкулов жөнүндө 2000 жылдын башында биз Брюсселде болдук. Анда Европарламент Кыргызстан боюнча эки парламенттин ортосунда кызматташуу боюнча комитет иштеп, ошол комитетке мен тең төрага болуп, ошол биринчи жыйынга ошо Брюссельге чыгарганда, ошо парламентке барардын кирердин алдында Чыңгыз Төрөкуловдун жолугуп, ал киши бир күн чай берип, анан балдар мен да сиздерден чогуу барып келейин Европарламентке деп биз менен чогуу барды. Эми Европарламент деген бул Евросоюздун эң мыкты, Евросоюзга кирген мамлекеттердин эң мыкты уулдары жүрөт чайлап. Мына ошолорду Европарламенттин төрагасы орун басары тосуп алды, комитет төрагалары биз бардык, биз биринчи жолу кирип атабыз ал жакка. Ал жерде мурун демократия боюнча, адам укугу боюнча, абдан катуу маселелер коюлчу. Анан барганда Чыңгыз Төрөкуловду көрүшүп эле бардык тең.
Урматтуу басқан өтүңүздөр, şimdi төрөкүздү өткөзүп, анан бизге келе бере турган соонду унутуп калган мезгил болгон. Ошол жерде биз отуруп, şimdi төрөкүздүн кадыр баркын, ошол жерде жүрүп дагы эмгеги сиңгенин ошол жерде көргөнбүз. Кийин кайра келип, биз бүтүп, кыскада бүттү, сүйлөшүлөр жакшы уктабдан. Şimdi сөзүн айтты. Анан кайра келсе Германиядан келип бүттүрүптүр. Алып кетебиз şimdi төрөкүздү, ал көрсө şimdi төрөкүлүккө дагы ошол мамлекеттерде келип бир лекция окуп берсин деп, элге жолугуп берсин деп, очередте турган мамлекетте келген кишилер көп экен. Өздөрү келип ошондо Германияга алып кеттилер. Мен муну айтып атам. Мына şimdi төрөкүбүз өзүнүн чыгармасы менен дагы, өзүнүн кадыр баркы менен дагы биздин элди, биздин мамлекетти дүйнө жүзүнө таанып деген айткым келип атат. Şimdi төрөкүбүз дүйнөлүк адабиятка өз мекенинин кыргыздын образын жеткирип, аны адамзаттын руханий энчисине айлантты. Айтматов рух дүйнөбүздүн ажырагыс бөлүгү катары ар бирибиздин адам катары калыптануубузга зор таасир этти. Өзүнүн акылы менен тең бөлүштү. Ички дүйнөбүздү арулантып, көкүрөгүбүзгө улуу сөздүн уругун септи. Айтматов толеранттуулук идеяларын даңазлап, элдерди бирүүгө үндөгөн, улуттарды жакындаштырган инсан болгон. Улуу жердешибиз гуманизмди, жогорку адептүүлүктү, жарандык ынтымакты жана өз ара түшүнүүнү бекемдөө үчүн опол-тоодой эмгек кылган. Тынчтыкты сүйүүнү, тең укуктуулукту сактоону, этникалык, диний, саясий, ар түрдүүлүккө сабырдуулук менен мамиле кылууну осуят калтырган. Өлкөдө улуттар аралык ынтымакты көздүн карегиндей сактап, мамлекеттин өнүгүүсүнө кызмат кылууну улуу даанышманыбыздын осуятын аткаруу деп түшүнүү керек. Ошондуктан коомубуздун бардык катмандары биргелешип, бир эл, бир өлкө катары аракет кылышыбыз зарыл. Улутубузга, тилибизге, динибизге, саясий көз карашыбызга карабай, баарыбыз тең, мен кыргызстандыкмын деген күчтүү жарандык сезим менен жашоого биз бардыгыбыз милдеттүүбүз. Урматтуу мекендештерим, Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары дүйнө элдерине кеңири тарап, бүтүндөй адамзатка руханий гүлазык болду. Айтматов дүйнөдө биринчи жолу маңкурчулук, тарыхый эс тутумду жоготуу, адамзатты кандай трагедияга алып келерин жазып чыкты. Айванаттын тукуму, мисалы карышкыр, дароо эле карышкыр болуп туулат. Жылкы туулганда ал жылкы болуп жаралат. Ал эми адам туулганда эле адам болуп кетпейт деп Чыңгыз Төрөкулович айткан. Адам болуш үчүн өмүр бою бүтпөгөн күрөш зарыл экенин далилдеп кетти. Адам кеткенде адам болот деген суроо аны өмүр бою түшөттү. Айтматов коомдук акыл эстен алда канча алдыга кетип, өз ойлору менен мезгилди озуп, түбөлүктүүлүккө кетти. Муну азыр баарыбыз мына сезип жатабыз. Анын ар бир айткан ою адамзатка жол көрсөтүп турат. Ошондуктан анын мааракеси бүткүл дүйнө жүзүндө белгиленип жатат. Жазуучунун мааракеси арналган иш-чаралар өткөндөн мен сентябрь аягында билесиздер, Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясына сөз сүйлөгөнгө барганда, ошол жерде биринчи жолу Бириккен Улуттар Уюмунун китепканасында Чыңгыз Төрөкулович Айтматовго арналган сүрөт көргөзмө өтүп, ошол жердеги китепкананын директори, жетекчиси өзү грек экен, Айтматовдун китептерин грек тилине которгон адам экен. Ошол көргөзмөгө генералдык секретардын орун басары келип, Айтматов жөнүндө абдан жылуу, ысык сөздөрдү айтты. Ал чыныгы улуу даанышман, улуу адам экенин ошол жерде белгилеп өзгөчө айтты. Андан сырткары биздин коңшу мамлекеттерден, Түркиядан,
başka memleketlere gelip katışıp abdan жылы sözünü açtı. Biz o şehirde durup, yanında durup, biz şu şimdi Taravuş bilen, bizim ulu cerdesimiz bilen abdan sıymıktan, abdan kovanıp, o şehirde biz özgürlükçü Kırgızistan'dan bargan bizim delegasya abdan kovanıp durduk. Andan sırtkarın abdestler, Türk soyumu, 304 yılda, Aytmat yılda bereladı. Жогорку мамлекеттик деңгээлде Сергей Тараховдун 90 жылдыгы мына Россияда, Түркияда, Өзбекстанда, Казакстанда, Азербайжанда мына белгиленип жатат. Андан сырткары мына азыр жакында Японияда, Кытай Республикасында белгиленет. Ал жака да бизден делегация кетип атат. Андан сырткары өзүнчө Айтматты билген, тааныган анын чыгармасына берилген адамдар өздөрүнчө өткөзүп аткандар 90 жылдыгын. Бул жүздеп, миңдеп саналат. Мына ошонун баардыгын айттырат. Айтматов дүйнөнүн баардык элдеринин тилдеринде жашап жатат. Чыгармалары эң көп тилдерге которулуп, китеп болуп чыккан Шекспир менен Толстойдон кийинки эң көп басылып чыккан, окулган, 3-нчү орунда турган биздин жерлешибиз улуу дүйнөлүк классик. Мынанын китептери билесиздер, дүйнөнүн 176 тилине которулуп, жер шарынын 128 өлкөсүндө 100 миллиондон ашык мына нуска менен басылып чыккан. Мисалы, бир эле Жамиля повести Германияда немис тилине 37 жолу кайрадан басылып чыккан. Буюрса, Сергей Тарахович Шекспир Толстойга караганда кийин чыккан. Биз ишенебиз, буюрса келечекте Сергей Тараховичтун аты 3-нчү орун эмес, кийин 1-нчи орунга чыгат деген биз толук ишенебиз. Урматтуу мекендештерим, Айтмат деген бул өзүнчө дүйнө, өзгөчө алам. Дүйнөнү канчалык терең тааныган сайын анын белгисиз жаңы сырларга чыгып, билген көп экенин аласың. Айтмат маламында ошондой канчалык көп изилдесең, белгисиз жактары жаңыдан чыга берет. Ушул ойду жакында өткөн эл аралык Ысык көл форумдагы тастыктады. Дүйнөгө таанымал оюшулдардын Кыргыздын залкары жөнүндө айткан сөздөрүн уктук. Мына Ысык көл форумун өткөзгөндө деле бул 86 өткөн. Анда билесиздер, капитализм менен социализмдин тиреши, Советтер Союзу менен батыштын тиреши абдан күч болуп турган. Эч качан келишпей турган, мезгилде турганбыз. Мына ошол мезгилде Сергей Тарахович Кыргызстанга, Ысык көлгө Америкадан, Европадан, Англиядан, дүйнөсүнөн эң мыкты оючуларды, эң мыкты адамдарды топтоп алып келип, Кыргызстанга алып келип, Ысык көл форумун өткөзүп, ошол жерде дүйнөлүк проблема талкууланган. Эгерде Сергей Тараховичтун мынча кадырлары болбосо, 86 жылы билесиздер, сырттан анчадан келмек эмес. Мына ошол Ысык көл форумуна өткөзүп 3-чү жолу абдан жакшы өттү. Буюрса, бул форумду кийин улантканга аракеттер кылабыз. Бирок Чыңгыз Айтматов жөнүндө канчалык мазмундуу, канчалык терең ой айтылганы менен баары бир улуу данышмандын нарк маселене, рух дүйнөсүнө тең келчү сөз айтылбай калгандай сезилет. Дагы дүйнөсү кол жеткиз бойдон калгандай туулат. Демек, Айтматов жөнүндө айтылчу сөз али дагы алдыда, урматтуу мекендештерим. Урматтуу мекендештерим, 2008 жылы июнь айында биз Айтматты гана эмес, бүтүндөй бир доорду акыркы сапарга узаттык. Бирок адамзаттын түбөлүк сапары урпактар аркылуу гана улана бергенде өткөн доорду руханий дүйнөсү кийинки доордо да жашоону уланта берет. Жылдар өтөт, кылым табашат. Айтматты замандаштыр кетет, баарыбыз кетебиз. Бирок Чыңгыз Айтмат руху жашай берет.
Ошол Пушкин айткандай, я себе при жизни создал миротворный память дегендей, адам баласы колуменен жасай албай турган, адам баласы эстелик кура албай турган эстеликти Чыңгыз Туракулович өзүнүн тирүү мезгилинде мына өзүнө куруп кетти. Ошол мезгилде да кыргыз урпактан Чыңгыз Айтматовго болгон урмат сыйдагы Бөксөрбек тескерисинче буйруса болгон сезимдер жана сыймыктануу кийинки урпактарга да күчөйттү ишенебиз. Жер жүзүндө кыргыз эли, кыргыз мамлекети, адамзат жана сөз бар болсо, Чыңгыз Айтматовдун сыны буйруса түбөлүк жашай берет. Планеталык масштабтагы улуу жазуучу жана орошон ойчул менен улутташ, замандаш, мекендеш болгон үчүн биз баарыбыз ар дайым сыймыктанышыбыз керек. Биз сыймыктанууга акылыбыз. Эмне үчүн дегенде Чыңгыз Туракулович биздин жердешибиз, биздин Кыргыздан чыккан улуу инсан. Кыргызстандын ар бир жаранына Кыргызстаныбызды Кудайымыз колдосун. Чыңгыз Туракуловичтей улуу инсандар Кыргыз мамлекетинде, Кыргыз элинин арасында көп чыга берсин.